Assalamu алейкум. Амансыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Ала Тоо спорт YouTube каналыбызда кыргыз спортундагы акыркы жаңылыктар уланат. Бул жолу сиздерге 11 март күнү Бахрейндин баш калаасы Манама шаарында өтө турган Brave CF 57 мелдештин алкагында болуучу кыргыз мушкери Кубанычбек Абдисалам уулунун Клейтон Перейра да Силва менен боло турган беттеши жөнүндө анонс кылабыз. Атаандаш канчалык деңгээлде олуттуу, алдыда ал тууралуу кененирээк ага чейин биздин канал менен чогулуп туруңуздар. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. Мындан дээрлик бир ай мурун Brave CF уюму 11 март күнү өтө турган 57 мелдештин алкагында кыргызстандык мушкер Кубанычбек Абдисалам уулу аталган уюмдун жеңил салмак чембирдигиндеги мурдагы чемпиону Амин Аюп менен беттеш өткөрөөрүн айткан. Бирок жакында гана франциялык мушкер жаракат алгандыгына байланыштуу беттештен баш тартты. Жана анын ордуна бразилиялык Клейтон Перейра да Силва аттуу дагы бир аталган уюмдун экс-чемпиону беттешүүгө чыгууга даяр экендигин билдирди. 11 март күнү Кубанычбек Абдисалам уулу дал ошол Клейтон Перейра да Силва менен беттеш өткөрөт. Бул мушкер Амин Аюпка караганда канчалык деңгээлде олуттуу, алдыда ушул тууралуу айталы. Предатор кайманасы менен таанылган Перейра да Силва учурда 36 жашта. Өзүнүн жылдыздуу учурун өткөрүп жаткан маалы деп айтсак жаңылган болбойбуз. Өткөргөн беттештеринде 15 жолу жеңишке жетсе, 3 жолу жеңилген. Акыркы беттешинде 2020 жылы дал ошол жеңил салмактагы чемпион Амин Аюп менен өткөрүп, андан 4-раундда нокаут менен жеңилип калган. Кызыгы Амин Аюп дээрлик тең ата келе жаткан беттеште мыкты сокку узатып жеңишке жеткен болчу. Клейтон Перейра да Силва акыркы 1,5 жылдан бери октагонго эми гана чыгууда. Ага чейин аталган уюмда учурдагы чемпион Амир Ахметти да утуп алган жай бар. Көбүнесе бутка турууда мыкты, дагырагы 15 жеңишинин 7-өсү нокаут, техникалык нокаут менен жыйынтыктаса, 4 беттешинде сабмишн, ошондой эле 4 беттеши калыстардын чечими менен аяктаган. Толуктап алып караганда Клейтон да Силва бардык тарабынан мыкты мушкер деп айтсак болот. Эми Амин Аюпка караганда бул мушкер чын эле олуттуубу деген суроого жооп кайтаралы. 36 жаштагы бразилиялык мушкер акыркы 1,5 жылдан бери октагон ортосуна көтөрүлө элек. Анын үстүнө 1,5 жыл илгери дал ошол Амин Аюптан нокаутка учурап жеңилген. Мындай алып караганда бразилиялык мушкердин Кубанычбек Абдисалам уулуна каршы беттешке чыгып жатканы болгону аталган беттешти сактап калууга болгон акыркы аракет деп билсек болот. Себеби Клейтон Перейра да Силва буга чейинки франциялык Амин Аюпка караганда дал ушул мезгилде күчтүү деп айта албайсың. Андыктан биздин мекендешибиз Кубанычбек Абдисалам уулуна кандайдыр бир деңгээлде жеңилдик пайда болду деп айтсак дагы болот. Деген менен тажрыйбалуу мушкер күтүлбөгөн нерсени да жасап коюшу толук ыктымал. Ошондуктан мекендешибиз фаворит болгондугуна карабастан бул беттешке олуттуу көз жүгүртүшү зарыл. Ал эми Амин Аюпка келе турган болсок, франциялык мушкер грэплингде укмуш чебермин деп айтканына карабастан Кубанычбек Абдисалам уулу менен беттешүүдөн көп убакыттан бери качып келет. Эгерде омок алдыда бразилиялык мушкерди жеңе турган болсо, анда аталган уюмдун негизги чемпиону Ахмет Амир менен беттешүүгө жол алат. Демек Амин Аюп кубанычтан качып кетүүгө үлгүрөт десек жаңылган болбойбуз. Эмнеси болсо дагы эртеңки күтүлүп жаткан беттеште кыргыз мушкерине ишеним артып жеңиш тилейбиз. Кубанычбек Абдисалам уулу тууралуу маалымат сурагандар болсо, ал учурда 27 жашта. ММА'де жалпысынан 19 беттеш өткөрүп, анда 17 жолу жеңишке жетсе, 2 рет жеңилген. Акыркы 9 беттешинен бери катарынан жеңишке жетип келе жатат. Буюрса 11 март күнү беттештин жыйынтыгы кандай болгондугу тууралуу сиздерге маалымдайбыз. Ага чейин коштошобуз, кайрадан саламдашканча аман болуңуздар.